тартышып байланыштарды түзүш керек. Химиялык байланыштардын көп түрлөрү бар. Мисалы, таблицадан карасак, эң биринчиси коваленттик байланыш, экинчиси иондук байланыш, металдык байланыш жана суутектик байланыш. Биз бүгүн коваленттик байланыш менен иондук байланышка кеңири токтолобуз. Коваленттик байланыш деген эмне? Коваленттик байланыш бул металл эместердин ортосунда пайда болот. Коваленттик байланыш эки түргө бөлүнөт өз ичинен. Коваленттик байланыш экиге бөлүнөт. Биринчиси уюлсуз байланыш, экинчиси уюлдуу байланыш. Уюлсуз байланыш деген эмне? Бул металл эместерден түзүлөт дедик. Мисалы, металл эмес заттар газ абалында болот. Көпчүлүгү суутек, кычкылтек, хлор, мына ушул заттарда уюлсуз коваленттик байланыш бар. Эмне үчүн уюлсуз коваленттик байланыш? Демек, бул жерден карасак, мисалы, могу жерде хлордо да турат Хлорду карасак, сырткы катмарында, акыркы электрондук катмарында 7 электрон айланып жүрөт. Аны биз хлордон мисал келтирели. Хлор атомдук түзүлүшүн караш керек ал үчүн. Биз мезгилдик системадан таап алабыз. Хлор мына бул жерде турат. 7-нчи топтун негизги топчусунда турат. Катар номери 17. Демек, ядросунун заряды +17. 3-нчү мезгилде турат. Мынакей 3-нчү мезгил. Демек, 3-нчү мезгил болгондуктан 3 электрондук катмары бар. Биринчиде 2 электрон айланып жүрөт, экинчиде 8. 7-нчи топтун негизги топчосу болгондуктан акыркы катмарда 7 электрон айланып жүрөт. Могул 7 акыркы катмардагы электронду биз валенттик электрондор дейбиз. Башкача айтканда, башка элемент менен кошулуш үчүн ушу 7 электрон аракетке келет. Эми ушул валенттик электронду кандайча жазабыз? Валенттик электрондорду, демек, могу 7 электрондун 4, 6 2-2ден жупташкан. Ал эми 7-нчиси жалгыз жүрөт, жупташкан эмес. Демек, жупташпаган электронду кызыл менен боеп коелу. Демек, бул хлордун бир атому жалгыз жупташпаган электрон жүрө албайт, ошон үчүн ал экинчи бир хлордун атомун өзүнө тартат. Демек, хлордун экинчи атому. Мында дагы 4, 6 электрон жупташкан 2-2ден, 7-нчиси жупташкан эмес. Демек, 7-нчиси жупташкан эмес. Могу жупташпаган электрондордун жупташуусу аркылуу пайда болгон байланышты биз коваленттик байланыш дейбиз. Демек, натыйжада электрондор, атомдор бири-бири менен тартышат дагы, 2 хлордун атому биригип молекуланы түзөт. Демек, хлор 2 атом тартышат. Жупташкан электрондорду өзүн жазабыз. 6-6дан экөөндө, 2ден 4, 6. Ал эми могу жерде жупташкан электрондорду өзүнчө бул жерге коелу. Демек, бул 2 жупташкан электрон 2 хлордун атомуна бирдей даражада тиешелүү. Себеп дегенде, булар хлордун терс электрлүүлүгү бирдей атомдордуку бирдей болот. Демек, жупташкан электрондор 2 атомго бирдей даражада тиешелүү болсо, анда биз мындай байланышты уюлсуз коваленттик байланыш дейбиз. Башкача айтканда, кыргызча түшүнсөк, уюл жок. Уюлдун 2 түрү бар, оң уюл жана терс уюл. Демек, мында, бул сүрөттө караганда, демек, хлордун жупташкан электрону, демек, бул коваленттик уюлсуз байланыш. Же жыйынтыктасак, жөнөкөй металл эместерден пайда болгон жөнөкөй заттардын ортосунда коваленттик уюлсуз байланыш пайда болот. Эми уюлдуу байланышты карайлы. Уюлдуу байланыш татаал заттарда болот. Татаал зат дегенибиз ар түрдүү элементтерден. Бирок мында дагы металл эместер болуш керек. Мисалы, могу жерден карасак, мынакей могу жерде H хлор. Бул хлордуу суутек заты. Демек, мында уюлдуу коваленттик байланыш. Демек, мисал жазсак, демек, H хлор.
H хлор. Башка свет менен алачы. Суутек. Мунун жалгыз бир жупташпаган электрону бар. Ал хлордун экинчи атомун аракеттенет дагы мунун 7 электрон 7-си жупташкан эмес. Демек, могу эки жупташпаган эки электрон жупташууга аракет кылат дагы. Демек, H хлор деген молекула пайда болот. Хлорду суутектин молекуласы. Демек, 6. Могу жерде эки электрон жупташат, H хлор. Демек, могу жерде жупташкан эки электрон пайда болду. Демек, ошондо хлор жупташкандан кийин 2, 4, 6, 8 электрон же болбосо октет деп коет. Грек тилинен алынган октан деген 8 түшүндүрөт. Демек, 8 электрон валенттик октет пайда болот. Бул жерде уюлду байланыш. Эмне үчүн уюлду байланыш? Себеп дегенде, мында суутек менен хлордун терс электрлүүлүгү ар түрдүү. Суутектин бир эле электрону бар, демек терс электрлүүлүгү өтө аз. Ал эми хлордун 7 электрону бар, акыркы катмарында электрону көп, мунун терс электрлүүлүгү жогору. Демек, терс электрлүүлүгү жогору болгон элемент бул жупташкан электронду өзүн көздөй жакын тартып алат. Демек, хлорго жакын жылышып кетет жупташкан электрон. Ошонун натыйжасында суутек электронун бияка тарттырып ийип, плюс дельта деген оң уюлга ээ болот. Ал эми хлордун тегерегинде 8 электрон көп электрон болгондуктан бул терс минус дельта деген уюлга ээ болот. Демек, уюл пайда болду. Оң уюл жана терс уюл. Демек, мындай байланышты биз уюлдуу коваленттик байланыш дейбиз. Мына бул жерде H хлор болуп турат. Мындан башка дагы кандай заттарда? Аммиак, NH3, суу, H2O. Демек, буларда уюлдуу коваленттик байланыш. Башкача айтканда, татаал заттардын ортосунда пайда болот. Эми экинчи түрү иондук байланыш. Экинчи түрүбүз иондук байланыш. Иондук байланыш бул иондордун ортосунда пайда болгон байланыш. Ал эми ион кантип пайда болот? Ион деген бул оң ион бар, анан терс ион бар. Оң ион жана терс ион. Оң ион менен терс иондун ортосундагы байланышты биз иондук байланыш дейбиз. Иондук байланыш кандай заттарда пайда болот? Туздарда, мисалы, туз, натрий хлориди, биз тамакка кошкон кайнатма туз. Кислоталарда H2SO4, мисалы, жегичтерде натрий OH, натрий гидроксиди. Ушул заттарда иондук байланыш пайда болот. Эми ион кантип пайда болот? Аны биз бул жерде натрийдин, бул жерден карасак, натрийдин бул сүрөттөн карасак, мына натрий хлоридинин кристалдык торчосунун түзүлүшү. Демек, кристалдык торчонун түйүндөрүндө натрийдин оң иону, бул жери оң ион, жана хлордун терс иону, хлор терс. Демек, эки иондун ортосунда пайда болгон байланыш иондук байланыш. Натрийдин оң иону хлор менен тартышат, хлор кайра натрий менен тартышат. Ошентип алмак-салмак эки карама каршы ион бири-бири менен тартышат. Иондук байланыштагы заттар өтө катуу, бекем жана күчтүү. Байланыш жогору, себеп дегенде оң ион менен терс иондун ортосунда күчтүү байланыш болот. Эми биз токтоло кетели, бул жерде натрийдин оң иону менен хлордун терс иону кантип пайда болот? Ал үчүн натрийдин атомунун түзүлүшүн чийебиз. Натрий мезгилдик системадан карасак, мына 3-чү мезгилде турат. Биринчи топтун негизги топчусунда турат. Катар номери 11. Демек, катар номери канча болсо, ядросунун заряды ошончо 11 плюс 11. 3-чү мезгилде болгондуктан 3 электрондук катмары бар. Биринчиге 2 электрон батат, экинчиде 8. Биринчи топтун негизги топчусу болгондуктан акыркы катмарда 1 электрон айланып жүрөт. Бул натрийдин нейтралдуу атомунун түзүлүшү. Эми хлордукун чийели. Хлор жана жогоруда да чийгенбиз, плюс 17. Бул дагы 3-чү мезгилде 2, 8, 7. Эми карасак, бул натрий активдүү металл, сырткы катмарында 1 электрону бар. 1 электронду толук катмаргыш үчүн 8 жетпей жатат. Акыркы катмарда дайыма толук катмар 8 болуш керек. 8ди алган оңойбу же 1ди берген оңойбу? Демек, 1ди берген оңой, себеби 1ди оңой бөлүп чыгарат. Демек, хлордукун карасак, толукташ үчүн 1 жетпейт. 7-ни берген көргөндө 1ди алган жеймин. Демек, натрий тышкы катмарындагы 1 электронду хлорго берет. Ошондо натыйжада натрий оң ионго айланат. Натрий плюс. Мунун
түзүлүшү кандай? +11 ядросу өзгөрбөйт. 2, 8. Үчүнчү катмар жок. Себеп дегенде бир электронду берип салды. Ошондо ядросунун заряды +11. +11. Ал эми электрон саны бул жерден карасак 10. 10 электрон минус. Демек чоңунан кичинесин алсак +1, 1 жазылбайт. Демек оң ион 1ге көп. Демек натрий плюс ион ушинтип пайда болот. Эми хлордун иону кантип пайда болду? Хлор натрийдин бир электронун өзүнө тартып алып минус терс ионго айланат. Мунун ионунун түзүлүшү 2, 3 катмар 2, 8. Бул 7-ни бирди тартып алды, 8. Демек 18 электрон болуп калды. Демек ядросунун заряды 17. Демек +17, электронун заряды -18. Демек терс сан көп болуп калды. Демек 1 жазылбайт. Демек иондук байланыш жыйынтыктасак, чыныгы металлдар менен чыныгы металл эместердин ортосунда пайда болот.